Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде телеклиника көрсөтүүсү. Ал эми бул көрсөтүүдө биз жабыркоодогу алгачкы дарыгерге чейинки жардамды кандай көрсөтөбүз? Мына ушул туурасында сөз кылабыз. Бул көрсөтүүбүздүн алкагында жабыркоодогу дарыгерлерге чейинки жардамды кандай көрсөтөбүз? Мына ушул теманы ачып берүү үчүн жана ошондой эле кеңеш берүү үчүн биздин студиябызда атайын адис бар. Нарын медициналык колледжинин хирургия предметинин окутуучусу Иманканова Каным Аманбековна бүгүн бизде мейманда. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Саламатчылык. Биз мына жогоруда айтпадыкпы, жабыркоодогу дарыгерлерге чейинки жардамды кандай көрсөтөбүз? Деги эле жабыркоо деген бул эмне? Жакшы, жабыркоолорго эң биринчи түшүнүк берип кетсек, жабыркоо деген бул жалпы түшүнүк болуп саналат. Мунун ичине негизи жабыркоолордун жалпы себептери болуп келип чыгышы болуп төмөнкүлөр кирет. Алар жанакы ДТПлар, жол кырсыктары, жана ошондой эле бийиктиктерден кулап түшсө, түз сокулар болсо, азыр ушул жабыркоолордун түрлөрү кыш мезгилинде көбүрөөк кездешет да, анткени жол тайгак, муз тоңгоок дегенде, жана ошондой эле ар кандай муз тебүүлөр, хоккей ойнойт, лыжа тебет, чана тебет дегенде, ошол учурларда кыймыл аракеттин туура эмес жасоонун негизинде келип чыгат да булар. Айтыңызчы, ушул жабыркоолордун белгилери кандай болушу мүмкүн? Негизи жабыркоолордун жалпы белгилери болуп төмөнкүлөр кирет да. Эң биринчи жабыркоо алганда ошол жерде оору пайда болот да, ооруйт. Андан кийин ал шишийт, кызарат. Кызаруу болсо бара-бара көгүш тартып, анан кровоизлияние деп коебуз, гематома деп. Бул кан тамырлардын жабыркаган негизинен келип чыгат да, ошол жерде көгөрүү пайда болот. Кыламыктан бут сынат, буламыктан тиш сынат дегендей эле, багы тайгаланып жыгылып кеткен учурда, же болбосо сиз жогоруда айтып атпайсызбы, ар кандай ДТП учурунда багы жабыркаган адамга эң биринчи кандай жардам көрсөтүш керек? Багы өзүнүн билими жок, жөнөкөй жүргүнчүлөр, жанындагы жүргүнчүлөр балким, Туура суроо болду. Бул биринчи жардам бөлүнөт да, анын 3 түрү бар. Биринчи жардам врачка чейинки жардам жана врачка чейинки медициналык жардам болуп, анан спец жардам болуп бөлүнөт да. Спец жардам болсо бул клиникада жүргүзүлөт. Муну атайын дарыгер тарабынан ошол очоктуу патологиялык процессти аныктап, диагноз коюп, анан дарылоо жүргүзүлөт да. Ал клиникада. Медициналык жардамда болсо медициналык билими бар жаран көргөзө алат да. Ал эми врачка чейинки жардамды ар бир жаран көргөзгөндү билгенге тийиштүү абзел. Көптөгөн медицина каражаттар бар бизде. Сыныктарда колдонуучу шакшактар, ар кандай кан агууларды токтотуучу боолуктар, кыскычтар, зажимдар. Жана ошондой эле шакшактын түрү бар бизде, алар ташуучу, кыймылсыздандыруучу болуп бөлүнөт. Ал эми ар бир жабыркаган адамдын жанындагы адам кандай жардам көрсөтө алат? Эгер билими жок болсо, ал колунда бар нерселер менен көргөзсө болот. Негизи баягы кырсык болгон жерде ар бир биз бинт чөнтөгүбүзгө, же болбосо шакшактарды салып жүрө албайбыз да. Ошондуктан эмне болсо колунда ошонун жардамы менен көргөзөт да. Мисалы үчүн аларга эмнелер кирет? Эгер мисалы окуучу жанында боло турган болсо, ар бир рюкзактарда болот мындай линейкалар, карандаштар, ручкалардын жардамы менен көргөзсө болот. Ар кандай мындай файлдарды калыңдатып, бүктөп, анан ошо жабыркаган жерге коюп, анан кийин кыймылдатпай, таңып жүргүзүп койсок болот. Жана ошондой эле үй шартында болсо, мисалы үчүн мындай пластмасс материалдардан колдонсок болот. Шакшактардын ордуна мындай жыгачтарды колдонсок болот. Пластмасстардан эмне болсо катуу нерсе, ошону колдонсок болот да. Мындай катуу нерселерди колдонуу менен биз эмненин алдын алабыз? Биз ошо кабылдоолордун алдын алабыз да. Биз ошо жерди кыймылсыздандырып, клиникага жетишке чейин ошо туура абалды берип барыш үчүн коебуз да. Жакшы. Ал эми айтыңызчы, мына ар кандай кырсыктарда айрым учурда
сынык учурашы мүмкүн, жабык же ачык түрү болушу мүмкүн. Деги эле ушул сыныктын жабык түрүн кантип аныктай алабыз? Сынык деген бул сөөктөрдүн бүтүндүгүнүн бузулушунун негизинен келип чыгат. Бул ачык анан жабык болуп бөлүнөт. Ачык болгондо ткандардын, теринин жана ткандардын бүтүндүгүнүн бузулуусу менен сөөк сыртка көрүнүп калышы мүмкүн. Рана пайда болот да бул жердечи. Ал эми жабыкта болсо тери жана анын астында жаткан ткандар жабыркабайт. Сөөк ошо ткандардын ичинен эле чорт сынышы мүмкүн, кыйшак сымал сынышы мүмкүн. Ошо сыныктын түрлөрү менен ар кандай түрлөрү менен сынышы мүмкүн. Айтыңызчы, жабык сыныктарда биз кантип аныктай алабыз? Бул рентгенге чейин. Врачка чейинки жардамда негизи сынык барбы жокпу дегенди биз ошо жабыркаган аяктарды, жабыркаган жерди карап көрүү менен жүргүзөбүз да. Мында болсо эң биринчи карап көрүүдө ошол жер көгөрүшү мүмкүн, шишик, жана айтпадыкпы жогоруда, шишик пайда болот. Анан биз кармалоо жүргүзөбүз. Кармалоо деген пальпация, кармалоодо костный хруст же болбосо крепитация деп аталат. Сөөктөрдүн кыртылдаган добуштары угат да, үндөрүчү. Ошонун негизинде эгерде ачык сынык боло турган болсо, анда ошо кан агуулар менен коштолот. Эң биринчи биздин кадамыбыз ошо кан агууну токтотушубуз керек. Ал үчүн атайын подручные средства, мисалы үчүн курларды колдонсок болот, галстуктарды колдонсок болот. Кан агуу менен коштолот деп атпайсызбы? Ошо кан агуунун дагы ушун мүнөзүнө жараша анан жардам көргөзүлөт да. Мисалы үчүн кайсы кан тамыр жабыркады, ошонун негизинде көргөзүшүбүз керек да. Эгерде артерия жабыркаган турган болсо, артериядан аккан кан өңү деген ачык кызыл болот дагы, анан фонтан сымал пульсация менен атырылып агат да. Анткени артерия деген кислород менен каныккан канды ташыйт, билесиздер, организмде. Ал эми сырткы болгондо жанакындай ткандарды жабыркатып, кан сыртка жарат аркылуу агып чыгат. Анда биздин көзүбүзгө көрүнөт, ошого жараша жардам көргөзөбүз. Эми жардам көргөзгөндө да ошо кандын агымына жараша көргөзөбүз да. Эгер артериядан кан жана акса, артериальный кровотечение болсо, анда ошо жабыркаган жерден жарат кайсы жерде болду, ошону жогору тагабыз, бул резиналык боолукту. Же болбосо бул резиналык боолуктун ордуна колдонуучу средстваны өйдө жагынан тагабыз. Ал эми венадан кан агуу ачылса, анда ошо жабыркаган жараттын ылдый жагынан тагабыз. Ошо резиналык боолукту. Мисалы, бул жак канып атса, ошондо кайсыл жагын тагабыз? Эгерде бул жерде биз карайбыз да кандын агышына, мүнөзүнө көңүл бурабыз да. Эгерде биз артерия боло турган болсо, анда бул жылаңач четке таңбайбыз, аны платочканы же кандайдыр бир бинт болобу, ошонун жардамы менен биз атайын резиналык боолукту таңуу жүргүзөбүз. Таңып атканда дагы биринчи турлар бош болуш керек. Андан кийин экинчи турдан баштап биз кан тамырга көзөмөл жүргүзүп, бул агып аткан канды карап, анан ошого жараша тарата беребиз. Биз ошо канчалык деңгээлде тартылгандан кийин, кан тамырда кан токтоп калгандан кийин биз бекитебиз дагы муну. Анан тез жардам келипчекти ушуну дагы токтотуп койсок болот да. Эгерде алыскы жолдорго ташып кете турган болсок, мисалы талаа түстө болуп калса, анан клиникага жеткичекте көбүрөөк убакытты ээлей турган болсо, анда муну бошотуп туруп, кайра ордун алмаштырып таңып коюш керек да. Анткени бул жерде жансызданууну пайда кылат да. Кан жакшы айланбай калат, анан жансыздануу келип чыгат да. Ошон үчүн биз жайкы убакта бул кан тамырлар деген кеңейген болот. Кан жакшы айланат, күн ысык эмеспи? Ал эми кышкы мезгилде болсо, кан тамырлар наоборот үшүп турабыз да, кан тамырлар суженный болот, ичкери кем болушат да, анан жай айланат. Ошон үчүн кышкы мезгилде 1 саатка чейин, жайкы мезгилде 1,5 саатка чейин таңып койсок болот да муну. Айтсаңыз, ушул чоң адамдар ушундай травмаларга кабылган учурда сөзсүз бир жери сынып кетет да. Ал эми айрым кичинекей балдардыкы багы сынуу көп учурабайт аларда. Бул эмне үчүн? Бул себеби деген анткени багы
кичинекей балдардын сөөгү жакшы жетиле элек болуп алар ийилчек болуп кемирчектүү болушат да мындай. Ал эми чоң адамдар болсо салмактуу да болушат, алардын сөөк системасы уже жетилген. Эми ар кандай ситуацияда болот да, организмде кальцийдин дагы төмөн болушу негизинен дагы келип чыгышы мүмкүн да. Шишик болот деп едикпи, жанакы ооруйт дедик, кызарат, шишийт деп атпайбызбы? Ошо шишиктин алдын алыш үчүн эң биринчи мондай муз баштыкчаларын коюп коебуз, сразу муз. Мунун ичине деген атайын муздарды салып, эгерде үй шартында боло турган болсо, эми холодильникте муздак суюктуктан муздары же болбосо холодильникте эмне болсо муздак ошону бассак болот. Эми бул кыш мезгилинде карды платочкага орой калып баса калсак болот, муздап келип платочкага ороп басып койсок болот. Ошол учурда биринчи жардам ошо муздакты басабыз дагы, анан баягы муунду кыймылдандырышыбыз керек. Анда дагы эң биринчи ошо ар кандай колубузда бар нерселер менен повязка салышыбыз керек. Мисалы үчүн материалдардын кесиндиси менен же кийимдин кесиндиси менен, жоолуктар, шарфтардын жардамы менен биз сразу повязка кыймылдандырып катуу таңабыз. Анан клиникага жеткиребиз. Мынакей көрсөтүүбүздөн алкагында биз дагы столдун үстүнө бир топ каражаттарды койгонбуз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө дагы бул каражаттар болушу мүмкүн, бирок анын жардамы кайсыл учурда жана эмне үчүн керек экенин айрым адамдар билбесе керек. Келиңиз сиз болсо ар бирине токтоло кетсеңиз, кайсыл каражат эмнеге керек? Жакшы. Биз жанагы жабыркоолорду эң биздин максатыбыз айтып атпайбызбы, кыймылсыздандырышыбыз керек деп. Ошол экини бул биринчи жардамдын эң негизги максаты ошо организмге кандайдыр бир коркунуч туудуруп аткан абалда туура так жардам көргөзүү. Туура так жардам көргөзүү бул жабырлануучунун кийинки калыбына келүүчү мезгилинде кайра тез жакшы болуп кетишине чоң өбөлгө түшөт да, эгер биз туура так жардам көргөзсөк. Аябай жардам болот да. Ал эми туура эмес жардам көргөзсөк, ар кандай кабылдоолор менен коштолуп, ал киши дагы узакка дарыланганга мажбур болуп калышы мүмкүн да. Ал эми болсо жана медициналык каражаттарга болсо бизде төмөнкү шакшактар кирет да. Мисалы, бул Крамер шакшагы деп аталат. Бул өтө ыңгайлуу. Тоголоктоп муну деген жумшак келет дагы, аптечкаларга салып алсак дагы жардам көргөзүүгөчү өтө ыңгайлуу. Булар болсо жанакы фаптарда, акушерский пункттардачы болот. Скорыйлардын унаалары менен камсыз болгондо булар менен. Андан тышкары заманбап шакшактар, бул дагы шыналар деп аталат. Эми булар көбүнчө жанагы спорт оюндарында, спортто машыгууда көрүп атасыздар, машыгуудан алган травмаларда, спортивный травма деп коебуз. Ошол учурларда баягы тез ара кийге калып, эме кылганга жардам көргөзүүдө болот. Өзү болсо жумшак материалдан, ал эми баягы кыймылсыздандыруу үчүн капталында темирден атайын торстор бар да мынакей. Ошондой эле медициналык бинт, бул болсо эластичный бинт деп коебуз. Муну дагы ошо жанакына катуу кыймылсыздандырууда, вывих деп атпайбызбы, чыгып кетүүлөрдө ошол учурларда колдонсок болот. Дагы ошо заманбап шакшактар мынакей манжаларды эгер баш бармак жабыркап калса, мындай кийгизип туруп, анан кийин ошонун размерине жараша тартып чоңойтуп кичирейтип алабыз. Бул кыймылдатпайт да, кыймылсыздандырат. Бул болсо жанакы дарыгер тарабынан жардам көргөзүлгөндөн кийин стационарда жүргүзүлүүчү бул мини операция десек болот. Даже операция жолу менен коюлат да, аппарат Илизарова дейт. Бул жанакы сөөктөрдүн кыйгач сынып кетиши, кыйшык сынганында сөөктөрдү бири-бирине тартып келип мындай, анан мындай спицалардын жардамы менен бири-бирине жакындатып коет дагы. Бул аппарат постоянно бутунда жүрөт. Бир айга чейин, андан кийин кайра рентгенге тартылып, ордуна калыбына келгенин карап туруп, анан эгер калыбына келип калган жакшы болсо, анан постепенно эң биринчи спицалар алынып, анан кийин гипстелет да. Бул болсо ушул эле тиги модели, ушул эле модель, только муну биздин студенттер өздөрүнүн колдору менен жасашкан да, ошону окшоштуруп. Бул болсо атайын медициналык биз колдонуп жүргөн больницаларда. А бул болсо студенттер ушул экини карап, өздүк самостоятельная работа деген бар. Ошондо ушуну жасап келишкен өздөрүнүн түшүнүгү мененчи муну гипстен.
Андан тышкары жанакындай ДТПларда деп атпайсызбы, кайсы эмнеси жабырканын билбей, мисалы эң эле коркунучтуусу бул травмалардан жанагы белгисиз, эч кандай белгилери жок омуртка жүлүндөрдүн жабыркоолору болот да. Бул учурда жана шейный позвоночник, моюн омурткаларынын сыныктарынын дайым ондай воротниктерди тагып коебуз да. Травмасы болсо да, болбосо да. Ал эми баягы жүлүндөрдүн травмасын алдын алыш үчүн ар кандай чоң доскаларга, катуу тактайларга жаткызып алып, анан ошого таңуусу менен анан жеткиришибиз керек да. Негизи дарылоо астында эң биринчи диагноз коюш үчүн мындай инструменталдык изилдөөлөр деп коет, мынакей атайын рентгенге тарттырабыз, рентгенге тарттырып, ошо снимактын негизинде анан кийин ошо кайсы жерден кандай сынык эмнеден негизинен келип чыкты деп анан кийин дарылоо жүргүзүшөт да. Бул аппараттарды салардын астында биз атайын бул операциялык бөлүмдө же перевязка бөлүмүндө жүргүзүлөт, дагы атайын стерилдүү шаймандар менен, стерилдүү шаймандар, стерилдүү материалдардын негизинде жүрөт да. Айтсаңыз, ушул жабыркаган учурда кандай шартта ушундай шакшак коюлат? Биз азыр атайын муляжда шакшакты коюуну көрсөтүптүрсүз. Бул биздин айтпадыкпы, эң биринчи максатыбыз бул кыймылсыздандырышыбыз керек деп, кийинки кабылдоолордун алдын алуу максатында. Бул болсо медициналык шакшак, аты Ditrex деп аталат. Бул ташууга жана кыймылсыздандырууга багытталган да, мунун максатычы. Бул жамбаш сөөгүнүн жабыркоолорунда көбүнчө колдонобуз да. Бул өзү эмнеден турат? Бул эки таякчадан турат. Узун, анан кыска таякчадан. Ошондой эле тамандан турат. Анан ушу таякчаларды денеге бекитиш үчүн 4 ременден турат. Курларды бекем 4 курлардан турат да. Буларды жабырлануучунун кийимин чечпестен, бут кийимин да чечпестен кое беребиз да, кийимдердин тышынан. Эгерде жанакындай ачык жарат болуп калган турса эле, ал учурда биз ошо жаратты обработка жүргүзүп алып, андан кийин анан ушуну коюп коебуз да. Бул Ditrex шакшагы деп аталат. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, биз жогоруда муляжга кантип шакшакты туура коюш керек көрүп алдык. Ал эми азыркы учурда кыймылдуу учурунда кантип Крамер шакшагын коюш керек көрүп алганда. Бул болсо муляжга коюлганы, ал эми болсо жабырлануучуна коюш үчүн, эгерде жабырлануучунун жараты жок боло турган болсо, жөн эле жабык жарат болуп, ошого арызданса, анда биз эң биринчи узунун, ошо жабыркаган аяктын узунун ченеп алабыз, дагы ошо Крамер шакшагын ошого тең кылып коюп алабыз, дагы анан ашыгын мындай кылып бүктөп коебуз. Крамер шакшагын койгондон кийин баягы бул жерде муундарда ар кандай терини сүрүүлөр жайкы мезгил болуп калсачы, сүрүүлөр пайда болуп кетпеш үчүн биз атайын шариктердин жардамы менен жүргүзөбүз да, коюп коебуз. Коюп коебуз дагы, анан бинтовать этебиз. Бинттөөнү баштайбыз. Бул манжанын башынан башталышы керек. Ар бир кетип аткан тур мурунку турдун жартысын камтып туруш керек да, ачылып, жылышып кетпеш үчүн. Биз мындай шакшактоо менен кабылдоонун алдын алат экенбиз, Ар кандай травмалардын алдын алабыз. Аягында бекитип байлап коебуз. Бул кечке түз алып жүрбөстөн биз атайын жоолуктун жардамы, касынкалардын жардамы менен
төнөкчтөр менен төнөп коюшубуз керек. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, телеклиника көрсөтүүбүздүн алкагында жабыркоодогу дарыгерге чейинки жардамдын көрсөтүлүүсү кеңештер берилди. Сизге ыраазычылык билдирели. Соңунда ошо мен дагы айтып кетким келип атат. Ошо биз көргөзгөн ыкмаларды калк арасына жеткирип атканыңарга силерге рахмат. Ушунун жардамы менен эми мындай учурларга дуушар болбосун. Эгер дуушар болуп калып же күбөсү болуп калса, ушу бүгүнкү мен көргөзгөн ыкмаларды колдонуп жардам көргөзөт деген терең ишеничтемин. Сөзсүз түрдө рахмат. Ар бир оорунун кабылдоосун күтпөстөн анын алдын алган алдаганча жакшыраак. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кийинки көрсөтүүдө кайрадан телеклиника көрсөтүүсүндө жолугушабыз. Ага чейин сак саламатта туруңуздар.